Мына Атбаш районунда мага кагаз келди. Суббота воскресеньеде иштегенбиз дейт, эч бир врачка да, медсестрага да айлык төлөбөптүр. Ушуларды бир карап текшерип койсоңуз. Андан кийин мына мен эртең менен эле бир топ рыноктарга, ошондой эле ровдугуларга бардым. Ошол эле жерде работниктер, милициянын работниктерине блокпостторго 2 эсе беребиз, а силерге 1,5 дептир. Эми алар түнкү саат 2-ге 3-кө чейин иштешти. Адамдын эмгегин деген баалаш керек да, ошолордун акчаларын берип койсо. А бул жерден туруп алып булбулдай сайрап, Кытайдын чебин куруп, баарын бердик, анан минттик деп Минздрав менен МВД айтып атат. Шуну көңүл болуп койсоңор, Дастан Арысбекович, чоң рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, биз маалыматты өкмөттөн угуп койсок, так, кайсы милиция кызматкерлер надбавканы алат? Себеби өткөн жумада премьер-министр айтып калды, алар отказ берип атышат. Андай эмес. Кече мага милиция кызматкерлер кайрылышкан. Өтө наразы болушат. Духубуз чүштү дейт. Биз мына ЧП, ЧС режим киргизгенден кийин мына күн түн выходной болобу иштеп атабыз дейт. А надбавкадан биз отказ эч ким бере элекпиз дейт. Вот ошондуктан биз ошол маалыматты уксак так Минфинден. Ошол эле дарыгерлер боюнча, дарыгерлерге компенсация боюнча өлчөмдү 10 апрелде өкмөт расмий түрүндө айткан. Биз 200 000 сомдон төлөйбүз, а кече чечим башкача 2 эсе кыскартылды. Эми өкмөт калпачы катары болуп калды да. Ошону бизге парламентке так маалыматты берсе. Себеби бизге кайрылып атышат, а бизде маалыматыбыз жок. Рахмат. Төлөш керек деген чечим чыктыбы, качан чыкты? Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз, бир телефон менен эле звонок кылыпчы. Бул коомчулукта, соцсеттерде барбы ошол? Кайсыл приказ же кайсы токтом негизинде? Экинчиси, мына премьер-министр келип айтты эле, милиция кызматкерлери компенсациядан баш тартты. Баш тарткан эмес, баш тартпаптыр. Баары эле муктаж экен. Ошол акча каражатын сөзсүз берип коюу. 10 секунд. Үчүнчүсү, азыр экспресс тесттен өтүү үчүн 2000 сом ар бир жаранга, Кыргызстандын ар бир жаранына милдеттендирилди беле. Анын үчүн кайсы токтом чыкты? Же бир укуктук ченемдик акт кабыл алынды? Урматтуу Төрөбай Закирович, уруксат берсеңиз, врачтар боюнча компенсация өкмөттүн токтомуна ылайык төлөнүп берилет. Толук кандуу ал жерде комиссиянын негизинде атайын комиссия түзүлгөн. Эгерде мына ушул милдетин аткарып жаткан учурда жугузуп алган болсо, мына ушул токтомдо көрсөтүлгөндөй толук кандуу төлөнүп берилет. Экинчи маселе, укук коргоо органдары боюнча дагы маселе көтөрүлүп жатат. Бул боюнча дагы мен белгилеп кетсем, мыйзамда атайын өзгөчө абал аймагында кызмат өтөгөн укук коргоо органдары, ал жерде мыйзамда көрсөтүлгөн органдар, мамлекеттик укук коргоо органдар кирген, аларда дагы толук кандуу, Кудай буйрса, өзгөчө абал бүткөндөн кийин төлөнүп берилет. Бул боюнча дагы атайын мыйзамда көрсөтүлүп, чечимдер бар. Азыр майдын аягы менен Кудай буйрса, тиешелүү укук коргоо органдары, мисалы Ички иштер министрлиги сунушталган кызматкерлердин биз сөзсүз түрдө 3 тройной оклад размерде төлөнүп берилет. Ал эми экспресс тест бул милдеттүү түрдө деген маселе, бул мындайча айтканда азыркы учурда карала элек. Бул эми добровольно, өзгөчө жеке клиникаларда, ал эми мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан тесттер баары мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүп жатат. Мен кошумча дагы белгилеп кетким келет, мына Ысык көл областы боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Киргенде, чыкканда сөзсүз түрдө мындай запреттеп, буга дагы жооп берсем, бул чечим мындайча айтканда жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган, бирок азыр атайын республикалык штабтын чечими менен ал чечимди жокко чыгаруу боюнча биз талап кылынды. Мына ошол чечимге
барган мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер тиешелүү чараларды мындайча айтканда көрүлөт өкмөт тарабынан. Рахмат. Алмаз Акымжанов жооп бересиз. Торазакирович, туура айттыңыз, өткөндө премьер